Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен бүгүн Улуттук Илимдер Академиясынын Химия жана технология институтунун астындагы минералдык органикалык сырыйларды иштетүү лабораториясында турабыз. Бул аталган лабораториянын негизги илимий багыты болуп, жергиликтүү минералдык сырыйлардан глиноземду жана башка баалуу продуктларды алуунун физика химиялык негизи жана технологиясы болуп эсептелинет. Өзүңүздөр билгендей, алюминий эң баалуу металл. Бул металлдын каякта колдонуларын, анын баалуулугун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Электр сымдарында, самолет куруудагы негизги материал болуп, жана башка эң бекем жана чыдамдуу, температурага, коррозияга чыдамдуу жана башка физикалык химиялык касиеттерге ээ болгондуктан бул өндүрүштүн көп тармактарында колдонулат. Азыркы учурда биздин республикада бул багыт боюнча иштеген илимий изилдөө институттары, заводдор, предприятиялар жок. Ошондуктан биздин максат алюминийди, башка айтканда анын сырыйосу эсептелинген глиноземду жергиликтүү неферин цианид урдаларынан алуу болуп саналат. Геологиялык чалгындылар көрсөткөндөй, биздин республикада түштүктө Зарделек, түндүктө Жумгал өрөөнүндө сандык месторождениялары бар. Бул месторожденияларда глиноземдун кармалышы 18%-тен орточо алганда 21%-ке чейин жетет. То есть башкача айтканда бул эмнени айтат? Бул өндүрүшкө иштетүүгө болот деген жыйынтыкты айтат. Буга чейин 1960-70 жылдарда бул багытта көп институттар, анын ичинде Россиянын илимий изилдөө институттары, биздин Академия наук, Арменияда илимий изилдөө институттары, Алматадагы институттар иштешкен. Бирок бул иштин илимий изилдөө жүрүшкөн менен өндүрүштүк деңгээлге чейин жеткизе алышкан эмес. Ошондуктан биздин максат неферин цианид урдаларынан глиноземду алуунун өндүрүмдүүлүгүн, башка айтканда степень извлечения деп коет, көбөйтүү жана технологиясын өзгөртүү менен экологиялык жана экономикалык багытта толугу менен жооп берген, орусча айтканда безвредный, рентабелдүү, экономикалык жактан өтө ыңгайлуу технологияны сунуш кылуу болуп саналат. Бул багыт боюнча көптөгөн ыкмалар белгилүү. Алсак кислоталык методдор, шелоштук методдор, башка айтканда кислоталардын жардамы менен, шелоштун жардамы менен жана башка заттар менен, реагенттер менен аларды ажыратып бөлүп алуу ыкмалары, методдору белгилүү. Биз алгач болуп бул максатта азот кислотасын колдонуп иштеттик. Эмне үчүн азот кислотасы колдонулду деген суроо туулушу мүмкүн. Себеби азот кислотасы менен иштеткенде урдалардагы бардык металлдар нитраттарга айланат. Химия илими көрсөткөндөр бардык элементтердин нитраттары сууда жакшы эришет. Анын ичинен алюминийдин нитраты дагы. Ошондуктан биз азот кислотасы менен ажыратуу методун иштегенден баштап ошону туура деп таптык. Бул методдун артыкчылыгы, башка айтканда, буга чейин же болбосо азыркы мурдагы СССР, азыркы СНГ өлкөлөрүндө иштетилип аткан технологиялык ыкмалар менен иштетилип атат деген суроо туулушу мүмкүн.
Бул ыкмаларда колдонулуп аткан азыркы учурларда башка өлкөлөрдө негизинен пирометаллургический ыкма болуп саналат. Пирометаллургияда процесс, технологиялык процесстер жогорку температурада жүргүзүлөт. Башкача айтканда, урда жогорку температурада ажыроого туш келет, көп энергияны талап кылат. Урдалар ажыраганда анын составындагы минералдар, химиялык заттар экологиялык жактан дагы көп проблемаларды алып келет. Абаны булгайт, жерди булгайт, сууну булгайт. Мунун баарын келип туруп, бул схеманын азыркы талапка, азыркы өздөштүрүлгөн ыкмалардын талабына жооп бербегендигин көрсөтөт. Ошондуктан биз азот кислотасы менен аталган нефелин цианид урдаларын ажыратып, суу эритмесинде алюминийди глинозем түрүндө бөлүп алуу болуп саналат. Башкача айтканда, биздин сунуштаган метод жалпысын айтканда гидрохимиялык метод болуп саналат. Башка айтканда, бардык процесстер суу эритмесинде өтөт. Экологиялык жактан таза. Мындан тышкары, дегеле нефелин цианид урдаларын өздөштүрүү дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, ал рентабелдүү, экономикалык жактан выгодно болуш үчүн, көп прибыльдерди алып келиш үчүн толугу менен толук кандуу иштетүү болуп саналат. Башкача айтканда, урдада эмне деген зат кармалса, ошонун баарын тең бөлүп, анан өндүрүшкө практикада тигил же бул максатка колдонуу болуп саналат. Эгерде бул максатта илимий изилдөөлөр алы келбесе, ала албаса, ушул ыкмалар аталган ыкмалар менен, анда ал сунуш кылган методдун бирөө дагы ошол жогорку максат, айтылган максатка жооп бере албайт. Мунун айткан себебим, биздин республикадагы, биздин жердеги нефелин цианид урдаларында глиноземдон тышкары сейрек элементтер кездешет. Рубидий, цезий, таллий деген. Башка жерлерден айырмаланып. Алардын кармалып жүргөн саны салыштырмалуу өтө жогору деп эсептелинет. Ошондуктан биздин экинчи максат ошол нефелиндин катарында эле ошол эле учурда сейрек жер элементтерин алуу болуп саналат, бөлүп алуу. Андан тышкары азот кислотасы менен иштетүүдө нефелин цианид урдаларында натрий, калий шелоштору кездешкендиктен алардан минералдык жер семиштерди алууга болот. Мындан тышкары эң акырында калган калдыктардан цемент, поташ, курулуш материалдарына колдонсо болот. Башка айтканда, эгерде ушул максат баары аткарыла турган болсо, анда нефелин цианид урдалары жогоруда мен көрсөтүп кеткендей, рентабелдүү дагы, экономикалык жактан өтө ыңгайлуу да, пайдалуу да болот. Финансылык жагы дагы чечилет. Өзүн өзү актайт. Бир эмес бир нерсе чечилет. Мындан тышкары биз колдонуп турган реагент, бул азот кислотасынан иштеткенден кийинки колдонуп турган реагент, бул суу эритмесинде жүргүзүлөт дагы, ал кайрадан көп жолу колдонулууга жарактуу болуп эсептелинет. Анын ыкмалары кайра колдонуу, химиялык сөз менен айтканда регенерация. Бул мурда биз тарабынан далилденген, то есть колдонулган реактив көп жолу колдонулат дагы, өзүн актап, унун негизинде алынган глинозем жана башка продуктылардын экономикалык көз карашы менен караганда өзүн өзү
актайт дагы анан кошумча прибыльди алып келет деп ойлойбуз. Эгерде минералдык составына кайрылсак, аталган сандык жана зарделек месторожденияларында алюминий жогоруда айтып кеткендей 18,5% бул сандыкта, ал эми зарделекте болсо 22%ке чейин жетет. Ал эми кремнийдин кармалышы болсо 52-55%ке чейин түшөт. Бул жерден кремнийдин кармалып жүрүшү канчалык санда чоң ролду ойнойт. Өтө жогорку кремнийлүү урдалар көпчүлүгү көп ыкмаларда тиешелүү результаттарды жыйынтыкта бербейт. Биздеги нефелин цианид урдаларындагы кармалып жүргөн саны 52-55%. Бул толугу менен аны жогоруда аталган схема боюнча иштетүүгө өбөлгө түшөт. Бир мисал катары сейрек элементтердин кармалышына мисал келтирсек, мисалы үчүн урбидий сандыкта өтө жогору 450 мг, 480 мг чегинде 1 литрди кармалып жүрөт. Бул деген мындай кармалып жүргөн сан Россиядагы Мурманскадагы нефелин цианид урдаларынын дагы сейрек элементтердин кармалышына жакын. То есть иштетүүгө болот деген жыйынтыкты айтса болот бул жерден. Ал эми зарделекте 180 мг на литр. 1 литрде 180 мг. Өтө көп. Жетиштүү санда. Эми бул муну иштетиш үчүн биз технологиясын иштеп производствого внедрить этиш үчүн, өндүрүшкө киргизиш үчүн анын оптималдуу шарттарын аныкташыбыз керек. Башка айтканда, кандай оптималдуу шарттар? Анын температуралык режими, бул комнаталык температурада жүрөт. Технологиялык процесстердин жүрүү ылдамдыгы, убактысы, нефелин рудасы менен алына турган реагенттин ортосундагы катышы, химияда соотношение твердой и жидкой фазы деп айтылат. Жана башка. Вот ушул максатта биз быйылкы жылы, өткөн жылы 1916 жылы илимий изилдөө иштерин жүргүздүк. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, азот кислотасы менен ажыратканда аталган нефелин цианид урдаларын бөлүп алуу даражасы биздин изилдөөлөр боюнча 70%ке чейин жетти. Мындан аркы биздин максат азот кислотасын гана эмес, күкүрт кислотасы менен комбинированный ыкмалар деген бар деп коет. Кислота менен негиздин ортосундагы аралашма менен аммиачный метод деп коет. Шелоштук метод деп коет. Шелоштор менен натрий аш менен дагы ажыратуу процесстери изилденмекчи. Азыркы айтылган сөздөр бардыгынын негизинде мен төмөндөгүдөй жыйынтыкты айткым келет. Биринчиден, бул алгач жаңы башталган жумуш, бирок буга чейин бул изилденген кайсы бир деңгээлде. Биз ошону улантып, дагы өтө терең изилдеп, жаңы ыкма сунуш кылып, биздин республикада өзүнчө өндүрүштүк базаны, предприятияны куруу болуп саналат. Анткени себеби жергиликтүү бул сырьёнун ээлеген оорду территориясы боюнча өтө чоң, өтө көп санды ээлейт. Ошондуктан бул максатта иштетүү бул актуалдуу маселе болуп саналат. Эгерде биз ушул максатта иштеп, белгилүү бир тиешелүү ыкманы сунуш кылып, аны өндүрүшкө киргизе ала турган болсок, анда мамлекет үчүн өтө көп сандаган пайданы алып келет деп ойлойбуз. Анткени себеби
Биринчиден биз глиноземди алабыз. Глиноземдон таза алюминий алынат. Ал уже башка технологиялык жол менен алынат, ал белгилүү. Андан тышкары жогоруда аталган эрки металлдар, өтө баалуу, өтө кымбат металлдар алынат. Урбидий цезий, таллий. Андан тышкары калдыктарынан сода, поташ, анан курулуш материалдары. Эң жок дегенде эң акыркысы курулуш материалдарына кетет. Эң андан калса, анда ал как кошумча зат катары, добавка катары колдонулат. Андан тышкары клеющий материалдар алынат. Алар краскада алууда, жанагы курулушта ар кандай вяжущий материал деп коет. Жыйынтыктап айтканда, толугу менен, мисалы үчүн 1 тонна алсак, иштетсек, 1 тоннанын башка айтканда 1% дагы жөндөн жөн ыргытылып кетпейт. Бардыгы иштетилиш керек. Курулуш материалы керамические изделия деп коет, фаянсы, фарфор, фаянсы, керамические изделия. Андан тышкары вяжущий материал деп коет. Көп. Бул алардын алынышы кандай метод менен, ыкма менен жанагы алгачкы уруданы иштеттик. Ошондон көз каранды болот. Бул аталган проблеманы чечүүдө финансы каражаты керек, анча деле көп эмес илимий изилдөө иштерине. Эгерде илимий изилдөөлөр жакшынакай максатта, жакшынакай жыйынтыктарды бере турган болсо, кийин өзүнчө предприятие, завод курганга, конечно, мамлекеттин жардамы же инвестордун жардамы керек. Илимий багытта мен өзүбүздүн тематика боюнча айтайын. Бул тема боюнча проект жазылып, билим берүү министрлигине жөнөтүлгөн. Бул Ош мамлекеттик университети менен чогуу иштетилмекчи. Анткенсе Илимдер академиясына акча финансирование болбойт экен, положение боюнча. Жогорку окуу жайларына бөлгөндүктөн биз чогулуп совместно проект түзүп жөнөткөнбүз. Ал маселеси каралып атат азыр. Бул маселени чечүүдө, бул проблеманы илимий багыттагы изилдөөлөр жүргүзүүдө өкмөттүн алы жетет. Эгерде биз предприятие, завод кура турган болсок, анда инвестор тартыш керек. Мамлекеттин күчү жетсе, андан бетер жакшы, карыз болбойт. Илимий жагынан баарын тактап, далилдешибиз керек. Далилдеп, көрсөтүп, технология схемасын сунуш кылышыбыз керек. Технология схемасы сунуш кылынса, технологический экономический обоснование расчету кошумча берилсе, бизнес план түзүп кошуп берилсе, анан алар караш керек негизи. Жөндөн жөн эле бербейбиз да. Ар бир кыймыл, ар бир сатып алынган реагент болобу, оборудование болобу, бардыгы эсеп теодо бардыгы эсепке кирет. Муну специалисттер жакшы түшүнүшөт. Муну эсептөө, өзүнчө экономический эсептөө жүргүзүлөт специалисттер. Анан алардын өзүнүн чечимин чыгарышат. Канчалык деңгээлде кандай прибыль алып келет, канча жылда канча алып келет. Ошонун негизинде анан кийин завод курулат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогорудагы мисал бул жөн эле бир мисал. Бул мындай мисалдар Илимдер академиясында көмүскө түрүндө калгандар өтө көп. Мен анын баарын айткым келбейт. Бирок канча жыл эмгек кылып, канча жыл чач тагартып иштеткен жумуш аягына чыкпаса, бир четинен обидно болот экен. Бекеринен бул технология схеманы Москвадан бекитип автордук свидетельство бербейт. Бардык тарабы текшерилип турган берилет өзүңүздөр белгилеге. Ошондуктан мен өтүнөр элем. Азыркы келечектин муундары, азыркы жаштар, прогрессивдүү ойлоно турган жаштар бар арабызда. Жакшы өсүп атат, жакшы билим алып атат, илимдүү жаштарыбыз бар. Чет өлкөлөрдөн окуп келген жаштарыбыз бар. Илимдер академиясына келип, ар бир тармак боюнча институттар бар. Көптөрү кыскарып атат. Ошолор менен чогуу биргиликте кеңешип туруп, ошол окумуштуулар менен
качан изилденген, эмне жөнүндө изилденген, эмне жөнүндө жазылган китеп болсо, ошолорду чогуу талкуулап, анан кимдир бирөө кызыкса, ошол багытта чогуу иштерди алып кетсек болот. Аспирантурага тапшырып, же болбосо соискатель деп коет. Иштеп башка жерде иштесе деле соискатель катары чоң илимий иштерди жүргүзсө болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мен жогоруда Учкай Билимдер академиясынын астындагы химия жана технология институтунун караштуу органикалык жана минералдык сырыйлорду өндүрүү лабораториясындагы жергиликтүү минералдык сырыйлордон глиноземдуу жана башка баалуу продуктыларды алуунун физика химиялык негизи жана технологиясы жөнүндө маалымат бердим. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.